Чындыкты көзүңөр менен көрүңөр келбей калат экен, кулаңар менен укуңар келбей калат экен. Бул бирөө барган жок. Анализ кылдыңарбы? Бирөө кылган жок. Мен чындыкты айтып коеюн, азыр менин убактымда узартып коюңузчу, өтүнүч сизден. Жеке ишкер, сизге сөз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Мен Медетбек, атым жеке ишкермин, Таластан болом. 2 жыл мурун бизге мыйзам чыкканда, ушул налоговый кодекс боюнча 2 жыл мурун чыкканда дал ушул Исхак Масалевдин местасынан ушул жерден чындыкты айткан болчумун да. Кандай чындык айтылды эле? Бул чындык мындай болгон да. Эгерде бул мыйзам кире турган болсо, товар огош бетер кымбаттайт деп айткам, ошол дал келди. Өзбекстандын товары базат деп айткам, бул мыйзам кирсе, ал дагы дал келди. Налоговый органдары коррупция боюнча номеринге чыгат дегем, ал дагы дал келди. Бардыгы дал келди, бир сөз менен айтканда. Бүгүнкү күндө Данияр Эрмекович мага көңүл буруп коесузбу? Сиз менен абдан талкууладык эле ошол 2022 жылы мыйзамды. Тилекке каршы өткүзүп жибердиңиздер. Мен чындыкты айтып коеюн, азыр менин убактымда узартып коюңузчу, өтүнүч сизден. Азыр мына мыйзамга дополнение киргизип атсыңар силер. Өкмөт кайсы нерсе менен, кайсынын негизинде, кайсы өнүгүүнүн негизинде, кайсы мыйзам жакшы иштеген негизинде дополнение кылып атсыңар. 2 жылдан бери, 2 жыл мурун киргизген мыйзам боюнча жергиликтүү карапайым жеке ишкерлер менен жолугууга бардыңарбы? Бирөө барган жок. Анализ кылдыңарбы? Бирөө кылган жок. Чындыкты уктуңарбы? Бирөө уккан жок. Тилекке каршы наоборот карапайым жеке ишкерлер ушул Горький паркта митинг. Этегинде мына азыр Ажоусга да кайрылуу кылып атабыз. Ажоус да кайрыл, Кудай буйрса бизди кабыл алып калса жаман эмес. Мына азыр эменин тиги Ажоустун бека өкүлү келди эле, мына ал киши да кетип калды. Мен атайын өтүнөйүн дедим эле. Ажоус бизди карапайым жеке ишкерлерди, ар бир областтын бирден жеке ишкерлерди Ажоусту кабыл алып мен суранам. Ажоустун өкүлдөр, орун базарлар бар болсо, берде жазып коюңуздарчы протоколго, өтүнүч. Чындык жок эч жерде. Бул мыйзам менен мен силерге айтайын, мына ЭТТН боюнча мына факты менен айтайынчы, ЭТТН бардык айткан болчу, мынакей Минэконом айткан болчу, Акылбек Сөнбеков айткан болчу. Эгерде биз ушул мыйзамды киргизип жиберсек эле контрабанда деген тим эле ушундай жоюлуп калат эле деп. Тилекке каршы эмне болду? Контрабанда ушул мыйзам кирген 2 эсе көбөйдү. ЭТТНди иштетем деп ушу контрабандан айдан ЭТТНди киргизип атат булар. Азыр мына дополнение дагы кылып атат. Дагы хуже болот. Мен айтып коеюн, азыр ЭТТН боюнча мындай да, логика менен караганда мындай. Өстөрү биринчи очеред контрабанда кирет. Анан жанагындай контрабанда киргенден кийин карапайым жеке ишкерлерден кайра мындай суроо талап болуп атат да. Могу контрабанда менен кирген товарды сен эми же адалдап бер, же болбосо мого штраф төлөй сал 10% деп. Мына турат көздөр мына. Мыйзам боюнча ошондой. Шот фактура жокпу? 10% штраф алат ал жеке ишкер. Анан контрабанда менен баарын киргизип алып туруп, анан кийин кайра жеке ишкердин акыркы потребителден 10% сен төлөй сал деген мыйзам, ушул мыйзам дал келеби чындыкка? Бул мыйзамды башында эле айтканбыз биз. Мыйзамды караардын алдында, эң биринчи караалында, менин сунушум караардын алдында биринчи кезекте тартип болсун. Пускай мыйзамды чыгара электин алдында контрабанда боюнча тартип болсун биринчи. Экинчи, ушул эле налоговый органдарында окуулар үйрөтүлсүн, буларда да тартип болсун. Анан кийин барып өндүрүүчүлөргө тартип болсун. Анан осолорго, фирмаларга тартип болсун. Анан барып эң акыркы потребитель карапайым жанагы дүкөнчүлөргө, магазинчилерге. Ошолорго анан барып анан кийин ошолорду айтсак болот. Мынакей биз жогорку жактан бери келе атабыз. Сонун ийис менен алып келдик. Мына алдыңарга силерге адал неме товарды бердик. Эми силерди адалдап ККМ менен чыгарып берип койгула деп. Тилекке каршы бул мыйзам андай болгон жок. ККМ боюнча айтып коеюн мына. Биз ККМ боюнча башында эмне үчүн каршы болдук? Себеп дегенде ошондо ачык эле айтканбыз. ККМдин аркасынан силер толтура проблеманы бизге киргизип бересиңер деп айтканбыз, ККМге жамынып. Айткандай эле ошондой болду. ККМге биз жеке ишкерлер азыр макулбуз. Бир да жеке ишкер бул Можно по существу, да? Здесь что-то
Сиз неме урматтуу налогдун жетекчиси. Сиз мишайт бербей туруңуз. Бу жерде депутат өзү уруксат берип отурат. Сиз мишайт бербеңиз антип. Бул жерде Сизге орун керек, сизге чындык кереги жок. парламенттик угуу болуп атат. Ошондуктан биз ар бирине кеңири убакыт бердик. Сизге место керек. Сизге чындык кереги жок. Мишайт бербей туруңуз сиз. Жыйынтыктап алыңыз, сүйлөй бериңиз. Мен айтам, укула до конца, чындыкты укула этегине чейин. Мен карача сөзүмдү да буруп салды да, биз жеке ишкерлерге бизди мындай кылып жаманаттык кылып атсыңар да, ажообузга чейин минтип жаманаттык кылып бүттүңөр. Өкмөт. Бул жеке ишкерлердин аркасында бирдеки болсо эле аркасында чоң компания бар. Ошолар буларды жалдап атат. Анан булар деген немеден жана налог төлөгөндөн качып атат деп. Чыныгы жеке ишкер эч убактан налог төлөгөндөн качпайт. Эч убакта качпайт. Ал бизнес түшүнгөн адам налогтон качпайт. Бирок силер деген условияны бизге жакшынакай кылып түзүп бергиле. Бүт өзүнүн орду менен түзүп бергиле. Бардык условияны. Мыйзамды дагы, финансы жагынан дагы. Анан барып туруп бизге мыйзамдап келсеңер, жеке ишкерлердин бардыгы макул болмок. Мен 2 жыл мурун да ушул нерсени айткан болчумун. ККМ боюнча бардакты айтып коеюн мынакей. Бир бардакты айтып коеюн. Азыр мыйзам боюнча 15 миллионго чейин бекер, 15 миллионго чейин эч ким төлөбөйт. 15 миллиондон 30 миллионго чейин 1%, 30 миллиондон 50ге чейин 30 миллиондон 50ге 15 миллиондон 30га чейин 0,5, 30тан 50ге чейин 1%, 50ден нары 4%. Эми калагыла? ККМди баскыла дейт. ККМди ким базат? Ограничениени коюп койсоңор. Ким базат ККМди? Ограничениени коюп койдуңар. Мына өзүңөр мыйзам менен ограничение коюп койдуңар. Эч ким 4% менен төлөгүсү келбейт. Эч ким 50 миллиондон ашыргысы келбейт. Ал налоговый органдар менен коррупциялык жолго барат жеке ишкер. Ошондуктан менде сунуш. Ошол ККМ боюнча мына мыйзам өзгөртүү киргизсек жакшы болмок. ККМге мисалы 0,5 менен кетирсек болмок да. Хоть 1 миллион сода кызын, хоть 1 миллиард сода кызын. Ошол эле 0,5ти пускай ошо менен кетиш керек эле. Ошондо коррупциялык элементтер болбойт болчу. Ошол эле шот фактура боюнча айтып коеюн мына. Биз отчет берип отуруп мына жеке ишкерлер ар бир 3 ай сайын отчет беребиз. Биз сода кылабызбы же отчет беребизби? Биз бухгалтер жалданганга мажбур болуп атабыз, карапайым жеке ишкерлер. Бизди отчет бергенге бухгалтер жалданганга силер мажбур кылып койдуңар бул мыйзам менен. Карапайым жеке ишкерлерди. Андан сырткары шот фактура менен ЭТТнын зыяны дагы кичи өндүрүштөрдү силер сыгып атсыңар. Анткени кичи өндүрүштөр жаңы эпте булочкасын чыгарып баштаса, налоговый орган барат да айтат, давай шот фактура ЭТТн бер, давай. Официальный иште. Ал вечера жаңы эле булочкасын чыгарып баштаган. 2-3 магазинге киргизип эптеп мына баштап кетейинчи деп жаңы эле ошентип баштаганда башталган да. Көрдүңөрбү? Мыйзам, то есть мыйзам кайра карап чыкканга мажбур. Бул мыйзам мындайча айтканда бир сөз менен айтканда жашоо Кыргызстандыкы, мыйзам Европанын колуп калды да. Бул мыйзам менен жеке ишкерлерди биз тушап атабыз. Тушап туруп анан минтип айтып атабыз. Жеке ишкерлер силер эми чурка кыла деп атабыз да. Андан сырткары жара. Мына чындыкты айтып коеюн ушул жерден. Чындыкты көзүңөр менен көрүңөр келбей калат экен, кулаңар менен укуңар келбей калат экен. Бул мыйзам жара жеке ишкерлер үчүн. Бир күнү жарылат, бир күнү бул карапайым жеке ишкерлер жарылганда, анан барып силер түшүнөсүңөр. Ошондуктан чындыкты азыр укула. Бул мыйзамдын азыркы карап аткан мыйзамдардын ордуна тескерисинче ушул мыйзамды токтотуп туруп, 2022-жылга чыккан мыйзамды кайра карап чыкканга макулдук бергиле. Урматтуу Садыр Нуркожоевич бизди дагы ар бир дегенден кабыл алсын, өтүнүч сиздерден. Рахмат. Медетбек Рысбекович, туура айтасыз, биз 2023-жылы катуу талкуулаганбыз. Сиздер келип бул жерде күндөп, айлап жүргөнсүздөр. Но бирок тилек каршы бул парламент, бул жерде коллегиалдык орган. Буну бир киши эмес, буну жалпы 90 депутат чечет экен. Ошондуктан мен ойлойм, бунуста активный катышып, азыр бул биринчи окууда режимде каралып атат кодекс. Анан сунуштарыңар болсо, ошонун жазуу түрүндө ошону бизге бериңиздер. Биз берип, буну кеңири дагы экономика министрлигинде талкуулайбыз. Рахмат. Курсат 1 минут курсатпы? Эми бул жерде көп. 1 эле минут. Азыр бүгүн жума күн. Азыр жума намазга барып шашып атыптыр. Ошондуктан жок, 1 эле минут кайра кылып коеюнчу, өтүнүч. 18 1 минут эмес, 30 секунд. 30 секунд. Рахмат.
Менин сунушум ошо бизде ажабыз кабыл алгынча, ар бир региондон карапайым жекешкерлер кабыл алгынча, өткөндө жана профсоюздорду бардыгын кабыл алды, чоң немелерди кабыл алды, ошол жерден ачуучундук айтылган жок тилекке каршы. Экинчи сунуш. Мен мисалы мына азыр кичи жана орто жекешкерлер ассоциациясынын Талас областында координатормун. Биздин официальный ассоциация официальный. Не үчүн бизге бул кат жөнөтүлгөн эмес? Мына азыркы мыйзам боюнча мыйзам каралып атат деп не үчүн кат жөнөтүлгөн эмес? Не үчүн силер чоң гана ассоциация профсоюздар менен иштейсиңер? Неге карапайымдар менен иштебейсиңер? Рахмат. Мына бул жерде президент өкүлү Гаипов Асан Абдрахманович отурат. Азыр жазып алды. Асан Абдрахманович, сиз жазып алыңыз, ана жоону берип коюңуздар, Данияр Жолдошев, жооп берип коесузбу? Маалымат иретинде Медет Сүйүнүч негизинен казыр Данияр Эрмекович айтып кеткендей, сиздин баардык каалоо тилегиңизди мынакей президенттин өкүлү жазып алды. Биринчиден, экинчиден жумушчу топ бул ачык айкын жеке ишкер ассоциациясы эмес, ар бир жаран ушул жумушчу топко кирип конструктивдүү иштегенге укугу бар толугу менен. Ошон үчүн саясатка жакшы даярданып келиптирсиз. Саясат жагынан 5 экенсиз. Бирок биз азыр конструктивдүү мыйзамды талкуулап атабыз. Ошол мыйзамга даярданып келсеңиз жакшы болот эле да. Конструктивдүү кайсы беренеге кандай өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу. Ошону биз талкуулап эметкенге даярбыз, мынакей ачык айкын. Үн менен эметип басаңдап эметкенге болбойт бияктан. Бул деген мыйзам чыгаруучу органда. Анан кийин ошол жагынан эгерде конструктивдүү мына Данияр Эрмекович айткандай сунуштарыңыздарды берсеңиздер, ошол сунуштардын үстүндө иштейлик. Сиздин ошол даярданып келген 2021 жылдан бойду кала бериптир да. Ага чейин биз 2 жолу ушул кодекске өзгөртүүлөрдү киргиздик, бир топ жеңилдиктер кирген. Эгерде карапайым ишкерлердин талабын талаша турган болсоңуздар, ошол жактан биз сиздер менен толугу менен иштегенге даярбыз. Кандай жеңилдиктер керек боло турган болсо, биз жеңилдетип бергенге даярбыз. Ал тууралуу биздин урматтуу президентибиз да айтып келди, карапайым элди кыйнабагыла деп, карапайым бизнеске кандайдыр бир тоскоолдук кылбаңыздар деп. Ошол тууралуу биз бардык тапшырманын баарын тең аткарып келатабыз. Азыркы күндө бир да отчет тапшырылбайт 15 миллионго чейин. ККМ пайдаланса пайдаланат, пайдаланбаса ал ошол бир да штраф салына элек ал жагынан. Ошон үчүн эл кыйналып кетти, анан кийин мындай кордукту көрүп калды деген бул эмеңиз менен мен да кошула албайм ага. Эгерде конструктивдүү сунуштарыңыздар бар боло турган болсо, биз ошону сиздер менен чогуу отуруп талкуулаганга даярбыз. Ошон үчүн бири-бирибиздин убактыбызды сактап, бири-бирибизди сыйлап эметейлик. Рахмат.